Саламатсыздарбы? 28 мартка карата алынган жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда коронавирустун жаңы учуру катталган жок. 2020-жылдын 28 марты саат 14:00 карата Кыргызстанда коронавирус инфекциясын жуктуруунун жаңы учуру катталган жок. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү брифинг учурунда Саламаттыкты сактоо министрлигинин штабынын жетекчиси Касымбек Мамбетов билдирди. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча коронавирусун жуктурган 58 учур аныкталган. Алардын арасында 1 жашка чыга элек наристе жана 86 жашка чейинки жарандар бар. Учурда реанимацияда 2 жаран жатат, алардын абалдары туруктуу. Карантиндик зонада иштеген ар бир дарыгерге 46 000 сомдон кошумча акы төлөнөт. Кыргызстандагы карантиндик аймактарда иштеп жаткан дарыгерлерге айлык маянасынан сырткары ар бирине 46 350 сомдон төлөнөт. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин ыкчам штабынын башчысынын орун басары Касымбек Мамбетов брифинг учурунда билдирди. Мамбетовдун айтымында карантиндик зонада иштеп жаткан ар бир дарыгерге 46 350 сомдон төлөнөт. Мындан сырткары орто деңгээлдеги мед кызматкерлерге 41 885 сомдон, ал эми техникалык кызматкерлерге 39 660 сомдон кошумча акы берилет. Ошондой эле карантиндик аймактагы дарыгерлер эң көп 14 сутка иштешет. Андан соң алардын ордуна башка кызматкерлер нөөмөттү алмаштырышат. Италияда 1 сутканын ичинде 900дөн ашуун адам көз жумду. Италияда 27 марттагы акыркы сутка ичинде коронавирустан 919 адам о дүйнөгө аттанышты. Бул пандемия башталгандан берки дүйнөдөгү эң жогорку көрсөткүч болду. Ал эми Испанияда акыркы сутканын ичинде 773 адам коронавирустан көз жумду. Эки өлкөдө тең күнүгө миңдеген адамдар илдетти жуктурушуп, абал болуп көрбөгөндөй оор болуп жаткан кез.